Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, Халба шоу программасы башталды. Барыңыздарга жакшы маанай тартуулап, дагы да болсо жакшы энергия, жакшы бир маанай тартуулайлы деп турган учурубуз. Катарыбызда болуңуз, эч кайда алыстабай туруңуз дейли. Сиздер менен мен Айпери Адамкулова алдыңкы мүнөттөрдө бирге болууга чакырып өтөлү. Бүгүнкү программабыз шаң менен, жакшы маанай менен, позитив менен коштолооруна мындай кепилдик бере берейин. Анткени бүгүн бизде жалаң мырзалар келди, ошону менен катар позитив дагы кошо болот деген ойдомун. Аны эмесе айта кетүүчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Кыргызстан Оондору радиосунун диджейлери, алып баруучулары бүгүн конокто экенин эсиңиздерге салып өтөйүн. Оң тарабымдагы коноктор менен таанышып баштайлы, Бүгүн бизде конокто Кыргызстан Оондору радиосунун диджеи Алишер Анарбек уулу. Почолор. Алишер, кош келдиңиз. Рахмат. Кандайсыз? Жакшысызбы? Нитро. Жакшысыз. Сиз кандайсыз? Мана жакшы экенин көрүнүп турат. Өтө жакшы. Энергия көп экенин көрүнүп турат. Көп. Ич албадым азыр. Ошо байкашымча элден биринчи ич албадыңыз. Жакшы. Алишер, сизде жумуштан сырткары кандай бир чыгармачылыкта жаңылыктар болуп атат? Бий баратам. Балетке жакында жак мында чындап карай келгенде буюрса кино жака баратабыз. Ошол жактан буюрса ошентип эле койшут го. Болгону эне айтам го. Аз калды. Азыр тартылуу иштери баштала элекпи? Башталайын деп атат да. Азыр айта алам. Сериал же кино? Кино буюрса. Жакшы жаңылыктар бар экен. Негизи өзүңүз кесибиңиз боюнча ушу актерлик жагын бүткөнсүз. Жөн эле үйдө диплом жөн эле жата берет. Ошону дагы аткарыш керек. Бул Кыргызстан Оондору радиосуна келгениңизге канча убакыт болуп калды? 4-жыл кетип атат. 4-жыл болуп кетип атат. 3 жыл кетти, 3 жыл болду. 3,5 жыл да. 4кө жетейин деп калдык. Буюрса. Ал жакта эмне жаңылык? Жаңылык көп. Бүгүн шефтер менен келбедик. Шефтер бир айтып берет да. Жаңылыктын баары ушуларда да. Анда сизден өтө эле. Мен ошо Нитро деп эле турайын. Эртерээк ич алган. Алишер Анарбек уулуна кол чаап коелу. Эң жакшы. Ал эмесе Алишер менен биргеликте бир командада боло турчу бизде Кайнар Алымов бизде конокто. Кол чаабыңар. Кайнар, кош келиңиз. Кош келдик. Сизде кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылык азыр жумуш менен кошо окуп алгандыктан эки жакта жүрүп көп нерсеге жетишпей атабыз. Жетишип атасызбы негизи мындай? Негизи эконтен чогулуп кеткенге жетишип атабыз. Жакшы жаңылык. Баары жакшы да негизи. Кайсыл жакта окуйсуз? Манаста, Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуйбуз. Кесибиңиз, адисиңиз? Маркетинг мененки. Сатат да бул. Жакшы сатат, сатуучу, ошондой. Ошондой деп. Жалпак тил менен айтканда ошондой. Радио сиз үчүн эмне? Радио бул мен үчүн жакшы адамдардын жери. Көптөгөн жакшы адамдар менен таанышып, кийин өзүмдүн карьералык жактан дагы, адамдык жактан дагы өсүп өнүгүүмө жакшы бир тепкич деп айтсам болот да. Жакшы. Келиңиздер, Кайнарга кол чаап коелучу. Окуусу, ошол учурда жумушту бирдей алып кетип жатканы кандай сонун. Анда эмесе, Алишер, Кайнар, сиздердин командаңыздардын аты болуш керек. Кандай коебуз? Команда бизде фантазиябыз бай да, негизи. Ошон үчүн эме деп коелу, 1-2 деп койбойлу, Мейли. 1-2 деп коебуз. Эмнеге 1-2? 3-4 дегенге жакшы да. Экөөбүздө анан 1-2 деген. 1-2 да. 1,5 болгондо туура эмес болуп калат. Ошон үчүн бул 1 литр да. Мисалы, Нитро 1 литр. Ошо 1-2. Жакшы, макул. 1-2 командасына кол чаап коелу. Анда өзгөчө аталышта команда болду окшойт бүгүн. Аны эмесе, сиздерге атаандаш дагы бир команда бар, мындайыңыздар. Алардын азыр аталышын билбей, сөздөрүн тааныштырып өтөлү. Кыргызстан Оондору радиосунун диджеи, алып баруучусу Арсен Курамаев бизде конокто. Кол чаабыңар. Рахмат. Арсен, кош келиңиз. Кош келдик. Негизи радиодо иштеп жүргөнүңүзгө көп жыл болуп калды, мындай алып баруучулук, диджейлик, мына ушул тармактан сырткары эмне ала алдыңыз негизи? Ошол алып баруучулуктанбы? Эмне үйрөндүңүз негизи радиодон?
өзүм негизи эле жашоодо түнт адаммын да, көп сүйлөбөйм. Анан ушул жактан ачылдым окшойт, көп сүйлөп калдым. Азыр буларга да бардыгына да сөз бербейм да негизи. Анан көбүнесе баягы ушул жерден бир аз талант ачылды деп калгандын да жүйөсү бар. Анткени кээде мындай чийбелеп жазып коймойм, бар текст жазып коем. Ошол жакка өзүмдүн кесибим дагы кыргыз филологиясы факультети, мугалимдик жагы, ошол жак менен эле анан бул алып баруучулук жакты алып кетип атабыз буюрса. Жакшы, анан алып алган себебим ошол элге ачылып, анан эл астында мындай коркпой, үркпөй сүйлөө. Бул менин эң башкы бир куралым болду болуш керек менимче. Тажрыйбамдан алып келгендечи. Негизи баягы ойлоп калышат го, түнт адамдар биз ачыла албайбыз, интроверт болуп жүрүшөт да. Сиз аларга айта аласызбы эми мындай ачылса болот деген сыяктуу? Ооба да. Ачылдым го деп. Мына мен бармын го. Азыр жабап албайчу. Адам бардык нерсени жеңе алат. Бардык нерсени жеңе алат. Аракет кызык болсо эле бардык нерсе болот. Ошол нерсеге көз жетти да. Бардык нерсе келет негизи. Келет. Жакшы, Арсенге кочоп коелу келиңиздер. Арсен менен бир командада болуп отуручу Бакыт Алимов бизде конокто. Кочоп коелу. Кош келиңиз. Кош келдик. Сурагым келип атат сизден. Эң биринчи эфир кандай болгон сизде? Эң биринчи эфир толкундан болгон. Айта турган сөзүмдүн баш аягын таппай пультту башкара албай калган учурлар болгон. Не деген программага чыктыңыз эле алгач? Алгач радиодо линейка деген бар. Ошого эле чыккан. Линейка деген мындай ырлардын ортосунда микс кылат. Бир аз толкунданган, бирок мыкты экен, бала мыкты. Өзүнүн талантын тартуулай алды дароо эле. Эмнесин карап алдыңыз эле негизи? Эң негизги үнү жакты бизге. Үнү менен эле анан ой кете бат-баттан сүйлөп, шар-шар сүйлөп, шар-шар кыймылдаган жерлери жакшы. Мындай жигердүү, анан зирек адам экен. Дароо ошонусун байкатты. Анан ошон үчүн алдык. Негизи радиодо мындай үн маанилүү го. Элдер баягы үн менен көбүрөөк угуп, ошону кабыл алышат эмеспи? Анан үнү жакшы болсо, сөз байлыкты көбөйтүп кетип, иштеп кете алышат да, Кызык болсо бардык нерсе болот. Ооба. Үнү жакшы эместер деле иштеп өз талантын радиодо тартылып аткандар бар. Мына. Эң негизгиси үн, артикуляциялык катасыз мындай сүйлөгөн ар бир тыбышты тамганы так айта алган адамдар, анан кызыгуусу бар, музыкага жакын адамдар. Негизи музыкалык радио станцияда өзү фанат болуш керек да. Анан музыкага жакын адамдарбыз барбыз баягы. Билинбеген менен ырыш кооздорбуз, бирок бир дагы ырды до конца аягына чейин билбейбиз да. Ошол жагы. Ооба, кайырмасы менен эле кетти ошо. Жок деген 3-сүн жаттап алабыз да. Башынан деп кетет анан. Жакшы. Келиңиздер, анда Арсен, сиздердин командаңыздардын атын коелу. Бул жак 1-2 болду. Биздики эмне дейбиз, я? 3-4 деп болбойбу? Тапалак дейли, я. 4 деп болот. 3-4 болбой калат, эми 3-4 Эми 3-4 деп койсоңор жакшы. Жөн тапалак деп койбойлу, тапкычтар деген эми баналдуу эле болуп калат. Тапалак, Тапалак. Силерге беребиз шапалак дегендей. Биздин жүрдүк Макул. Жакшы аталыш болду, бул дагы тапалак. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде командалар даяр. 1-2 жана тапалак командалары оюн көрсөтөт. Алар эгерде мыктылыгын көрсөтүп, кайсы команда упайды көбүрөөк алып кеткен болсо, бүгүн бизде белектер бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Айта кетүүчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Нитро суусундугу. Адышата компаниясынын Кыргызстандагы биринчи атамекендик өндүрүш энергетикалык суусундук мына ушул Нитро суусундугу. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, программабыздын биринчи оюну бул тамга жегич деп аталат. Урматтуу оюнчулар, шарттын түшүндүрө кетели. Бул жерде сиздерге суроолор берилет. Суроолорго батыраак жооп беребиз. Макул. Болгону бир тамга айтам, ошол тамгадан баштап жооп бересиздер баардыгы. Бир тамга. Эми сиздердики мындай оңой эле болот го деп ойлоп атам да. Өтө го дейми. 1-2 команда зуп кетчү деп болот эле. 1-2 команда. Азыр кайсы командада баштайбыз? Тапалактар баштасын, бизге Команда менен жооп беребизби же өз-өзүнчө?
бирөө ойнойт, экинчиси жардам берип туруш керек. Жакшы. Бири-бирибизге жардам берип турабыз. Жакшы. Анда тапалак баштай бересиздерби? Мейли баштай беребиз. Сиздерден ким ойносун? Бизден ким? Макул. Siz oynuyorsunuz. Siz tapa kalgan учурда. Карсы ойнап коет. Ойлон, эми бизден мен ойлойм да. Көрүнүп эле турам. Siz жардам берип турсаңыз болот, э? Анда эмесе сиздерге берилүүчү тамга бул Ж тамгасы. Ж тамгасы. Ар бир оюнга 1,5 мүнөттөн убакыт берилип турат. Убакыт чектелүү. Кайсы команда көбүрөөк тап, көбүрөөк баягы тапкычтыгын ойготуп кеткен болсо, демек ошол командага упайлар берилет. Макул сүйлөштүк. Анда Ж тамгасынан башталды биринчи суроо. Чак Норрис эртең менен эмне менен алектенет? Жөнтүрчү. Чак Норрис бе. Жаллабат суусун ичет. Маршруткадан эмне кылбаш керек? Жинде болбош керек. Жакшы көргөн майрамыңыз? Жаңы жыл. Брокколи канча сом турат азыр? Брокколи. Бир 70 болуш керек да. Мен деле байкаган жокмун. Сизди бир сөз менен эмне десе болот? Бир сөз менен бе. Жаным. Жашоом деп койсо болот. Байлыкты каякка катса болот? Мына жакшы жерге. Президенттин жакшы көргөн кишиси? Жанындагы кишиси. Коркунучтуу түш көрөсүзбү? Жок. Сейфте эмне катылуу? Жакшы нерселер да. Койду каяктан сатып алса болот? Кайсы жактан сатып алса болот? Жолдон сатып алса болот. Жолдон деле сатып алса болот. Милицияны кантип эркелетсе болот? Жолдош лейтенант деп эле эркелетсе болот окшойт. Сиз көбүнчө каякта иштейсиз? Жашоо керемет деген урааны бар Кыргызстан оңдор радиосунда иштейбиз. Библиотекада эмне кылбаш керек? Жатып уктабаш керек. Кулундар каякта жашайт? Жайлоодо жашайт да. Сиз көбүнчө каякта эс аласыз? Жайлоо. Анан дана Жаллабаттын жерлеринде ошо жактан бар эс алган жакшы да. Убакыт бүттү. Мына ушундай суроо жооптор болду. Болчап койбойсуң. Болчап коелу. Той алып барса жарашат бекен бул. Иә. Той алып барса жарашат бекен. Тапкычтыкка толтуруп. Кийинки кезек бул 1-2 командасында. 1-2 аты да жакшы кылат бекен, Мындай. Ооба. Ушу байкадыкта. Силерден Алишер сен ойнойсуң да? Эми ойлонуп көрөчү биз азыр. Мен ойлойт экен, мен ойлонуп. Бизге эме үнсүз тыгычтардан Улы тамгасы. Аябай жеңил тамга бердиңизби мындай жалпылай ала келгенде жыйга салыштырмалуу. Улы тамгасын берип сизге. Ооба да. Сөз да аябай көп да. Кичине мындай табалбагыда тамгаларды берип атам да, табасыңар бош керек. 1-2 командабыз да бизден жогорку лигада ойноп жүрүп. Даярсызбы? Сизчи? Даярмын. Кеттик анда. Анда баштадык. Биринчи суроо капустадан кимди таап алышкан? Луизан. Тойдо эмне кылбаш керек? Лютфулла Бусурманкулду бийлебеш керек. Элдер эмне кылып жатышат? Лола деген ырдырды окшот. Эс алууга акчаны каяктан алыш керек? Люксембургтан. Эмне жасаган оңой? Лагман. Депутаттар эмне жөнүндө кыялданат? Кыскасы лапшилет. Эмне жөнүндө кыялданышат? Лапша жөнүндө, Land Cruiser жөнүндө көп нерсе кыялданат. Эмне кылганды жактырбайсыз? Лимузин айдаган жакпайт. Киного кимди чакырат элеңиз? Луизаны чакырмак. Луизадан башка. Лайса Макул. Жаңы жасалган борсокту каяктан алса болот? Липешканын жанында сатат ошо. Ким дайыма жолтоо болот сизге? Неме? 3 тамга лохтор. Бразилиянын эң даамдуу тамагы? Люля кебаб. Миллиардтарды каяктан коротуш керек? Лапшилип. Кечкеле лапшаны айтып берет. Лимондон да. Пингвиндер менен менен тамактанат? Лоло менен, Пепе менен. Кечки тамакты ким даярдайт? Ким эле? Люкараша. Өзүңүзгө эмне келек алат элеңиз? Лампочка алмакмын, жакшы күйгөн. Терезеден эмне көрүнөт? Лар көрүнөт мага. Бәрі чулан жүрөрөм. Леси?
Билесиз ба? Не көрүнөт? Лодкалар көрүнөт Убакыт да, бүтү. чоң кемелер ошодо. Не көрүнгөнү мага Түшүнүксүз болуп калды. Лодканын жанынан жүрүм деген билем бар. Ошолор көрүнөт да. Мына ушундай жооптор болду. Койчоп коелу. Жакшы. Мына ушундай жакшы маанайда уланып жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми тамак жегич оюнунун жыйынтыгын алып карай турган болсок, биринчилерден болуп жооп берген бизде Тапалак командасы 14 суроого жооп берип жетишти. Койчоп коелу. Ал эми Береки командасы. Алишер, канчада ойлойсуз? Силер уттуңарбы, уткан жоксуңарбы? Аз кеңеш уттук. Береки командасы 15 суроого жооп берип жетишти. Койчоп коелу. Бир баягы. Кечкеле аны дегенде баарын эле кое берет экенсиз. Жок, силер тапалак эмес белеңер, таппайсыңарбы? Таппады, ушпа эмне деп. Бир суроого көп жооп берип жетишкендиги үчүн тамга жегич оюнунда азыр Береки командасы бир упайга ээ болушту. Ошону менен 1-0 эсебиндебиз азырынча. Койчоп коелу, Мындай чындырөккөндөн чапкалам алган, көрө албайм. Кийинки оюнубуз болсо "Алло, сен кайдасың" деп аталат. Кеттик алдыга. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизде Береки командасы "Алло, сен кайдасың" оюнун ойногонго даяр. Эреже айта турган болсок, экрандан ар кайсы жерлер чыгат. Ошол жерлерди бул жакта Кайнар көрбөйт. Алишер көрүп, ошол жерди көркөмдүп айтып бериш керек. Таптырганга аракет кылыш керек дегендей. Ал эми сиз болсо табасыз. Түшүнүктүү болсо баштайлы. Убакыт кетти. Биринчи жер. Алло, сен кайдасың, Алишер? Мен Арсен жакшы көрөт ошол жакка барып эс алганды. Жайлоо. Кеңкиси. Алло, кайдасың, Алишер? Көлдө ушул нерсе аябай көп. Монтип туруп жүрөт. Катамаран. Молодец давай. Алло, кайдасың, Алишер? Сен дагы мен дагы жакшы көргөн жердем бул шаар эмес. Көбүнчө ошол жакка барган жакшы көрөбүз. Шаардан чыгып алып кайка барабыз биз? Шаар четине. Жок, кайка барабыз. Сенин да ушундай жериң бар, менин да ушундай жерим бар. Үйгө. Ошону эмне деп айтабыз дагы? Эмнени сагынабыз? Биз ба өзгөчө сагынабыз го. Ал жакта чоң ата, чоң апалар бар ошол. Үй бүлө. Жок, чоң ата, чоң апалар, көчө. Айыл. Айтыр. Алло, кайдасың, Алишер? Сен неме десиң? Арсен дайыма ошол жактан маалыматтарды айтып берет го эфирден. Студия. Жок, эфир жок. Ошол өлкө жөнүндө көп айтат го. Арсен жакшы көргөн өлкөсү. Япония. Жакшы кет. Айтыр. Алло, сен кайдасың? Мен Москвада бар бул нерсе, Алматыда бар, бирок Бишкекте жок. Метро. Жакшы. Мен деген немедемин? Акчаны агыл жерден көп чыгарабыз. Банк. Жок, ошол. Ломбард. Кичинекейреги. Банкомат. Жакшы. Мен ошол нерсеге аябай кызыгам. Ошол жөнүндө программаларды алып барчумун. Кино. Жакшы. Сен дагы сен азыр окуйсуң, мен бүткөм ал жерде. Университет. Жакшы. Гагарин каяка учкан? Космос. Жакшы. Жанагы эле сен окуйсуң, мен дебедимби? Ошол жерде кыскартылган сериал да бар ошол сыяктуу. Ошол эле сөздүн кыскартылмаган. Сериал акыркы сабакпы? Жок, мектеппи? Убакыт бүттү. Көрсөң аны универ деп койду да. Универби? Мына ушундай болду. Ар бири Койчоп коелу, Ар бири тапканында Алишер жакшы деп мактап турат экен. Мотивация берет. Мактайсыз. Мактабоо келиндерин доктор. Мына ушундай жакшы оюн болду. Ал эми азыр болсо бул ушул эле оюнду Тапалак командасы ойноп берсин. Алар кандай табат болду экен, байкайбыз. Тапалак командасы даярсыздар? Даярбыз. Анда баштадык, убакыт кетти. Биринчи жер. Алло, сиз кайдасыз? Мен дайыма бийлейм ошол жакка барып. Аябай бийлейм. Клуб. Ошондо ичинде эмне кылабыз бийди? Танцпол. Ошонун да эски варианты. Кыздар, биздин кыздарчы ошол жакка барып, ошо кофе ичкен жакшы көрүшөт ушул жерге. Атмосфера сонун деп алыпчы. Кофейня. Молодец. Биз барыбыз окуганбыз. Биз барыбыз окуганбыз 4-5ке кайсы жер? Мектеп. Жакшы. Чоң бир көчөдө ошол жактан биз өттүк жаңы эле.
өтүп туруп анан кийин эмеге бурулбадыкпы? Тоголук молдо бурулбадыкпы? Кайсы жер? Кайсы көчө? Проспект Чүй, молодец. Дай мындай рекеттер ушул жерде жүрсөт да, Карабалтанын тияк жагы эме да. Көлгө баратканда кайсы жер? Балыкчы. Токмок. Жок, бир. Жакшы. Ой, ысыкта бир ушул жерге барып бир сүрсөкпү дейбиз. Азаматсың. Көптөн бери бара элекпиз. Ошо сүрөткө тартып, ошо момдай жерди сүрөткө тарткан эмне дейт? Сүрөткө тартып, сүрөт чыгарган эмне дейт могу? Студия. Фотостудия. Советский Горький кесилишинде чоң эмне бар? Бурчунда. Советский Горький кесилишинде чоң центр бар. ВФ центр. ВФ. Тура. Жакшы. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, бул оюнда дагы жакшы айтып берүү болду. Бири-бирин мактаганы мага аябай жакты. Молодец дейбиз. Молодец. Ошондой эле айта алабыз. Эки вариантты тең айттыңыз, кыскасы. Жакшы. Ушундай оюн болуп өттү, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы маанайда программабыз. Андемесе, кийинки оюнубузга кезек берели. Азыр болсо жыйынтык чыгарып карап коелу. Урматтуу көрүүчүлөр, эки команда тең бул оюнда 9-9дан сөздү табышкан экен. Бирден упай бердик. Кол чыгарып коелу. Азаматсыздар дейли. Андемесе, кийинки оюнубузга кезек беребиз. Келиңиздер, ичип, нитродан энергия алып отуруңуздар. Башында ичип баштаган үчүн мындай энергия көп болуп оюнга активдүү катышышат экен, Жакшы экен. Андемесе, кийинки оюнубуз бул Калпы чымбы деп аталат. Андемесе, Калпы чымбы оюна кезек келип жетти. Урматтуу оюнчулар, мына ушундай карточкалар бар колумда. Калпы чымбы деген жазуулар бар. Азыр эки командага бирден берем. Сиздер тараптан кандай жазуу келсе, ошондо баягы кандай десек, окуя айтып бересиздер. Аны экинчи команда табыш керек. Ал окуяңыздар калпы чын экенин табыш керек. Бирок баягы сиздер карточкадагы жазууну таптырбай айтканга аракет кылышыңыздар керек. Таптырбай, Ооба. Эгерде чын деп келсе, чын бир окуя айтасыздар, бирок экинчи команданы таап албагыдай кылып айтышыңар керек да. Окуя бул жерден адам алдабаш керек экен да, өзүндөй. Жо мисалы ал чындап эле туура тапса деле калп эле калп болчу деп койбош керек экен да. Жүрөк менен ойнойт экенбиз да, кыскасы. Ооба. Калп деп келсе, калп бир окуя айтасыздар. Бирок баягы чындыктай кылып айтып берип коюшуңуздар керек да, экинчи команда карточкадагы сөздү таап албаш керек. Кыскасы, Анда эмесе, сиздерге мына ушул карточкаларды аралаштырып туруп бирден берейин эки командага. Экинчи командага жазууларды көрсөтүп албаңыздар. Мындай көрсөтпөй алыш керек экен. Командалар бири-бириңиздерге көрсөтүп, жана окуяны ким айтат кеңеш алыңыздар. Силер экөөнү алдыңар. Экөөнү алабыз го. Келиңиз аралаштырып кайра берейин. Экөө чыкса, экөөбүз бөлүшөтпөйлүбү? Окуяны биз ойлоп табышыбыз керек. Жок, болгон эле. Түшүндүм. Мен кыскасы калп деп келсе, калп бир окуяны ойлоп таба калышыңар керек. Чын деп келсе, чындык бир окуяны эле айтасыздар, бирок экинчи командага таптырбай айтканга аракет кылыңыздар. Жана кайсы команда баштайды? Сиздер биз баштаганбыз эми, сиздер баштаңыздар. Кезек боюнча. Ооба, азыр тапалак. Окуя же маалымат, боло берет. Өзүңүздөр жөнүндө окуя. Окуя айтып бериш керек да, кыскараак окуя. Мындай да эме. Же сен айтасың. Сиз айтыңыз бек. Кандай маалымат окуя? Бир маалымат эле айтсак эмне болот, Мейли кыскасы эми. Ар кандай да, Бул жак табыш керек. Мисалы, Титаник деген тасманы көргөнбүз да барыбыз, кызыктуу маалыматтардан алып карай турган болсок, Джек Роза деп ошол тасманын башынан аягына чейин 70 жолу айткан экен да. Даана 70 жолу айтыптыр. Роза депчи. Ушундай маалымат. Калпы же чынбы биз ойлонуп алалы,
Экөөнү ойлонгон элесиз. Биз ойлондук. Жоңузда? Бул калп. Анткени Сиз дагы кошуласыз? Ооба, биз да сол командамен Билештиңерби? Аха. Бул калп. калп. Бул маалыматтан мен билем да. Билесиз? Маалыматты кантип билесиң? Бул ойдон чыгарылган эле маалымат да. Жок, ойдон чыгарылган эмес. Мен Мен Стоп кадр деген программаны алып баргам. Мен да алып баргам ал программаны. Анда Титаник деген тасманын маалымат чейин даярдап. баардык кызыктуу маалыматтарды даярдап чыккан. Анан кийин кантип анан ошондой болсун. Жо биз эми интуицияга ишенишип атабыз да. Бул калп. Көздөр менен балким көздү. Мен мафияны жакшы ойнойм. Арсен Майкен көздөр алдабайт. Актанып атат го. Биз жөн эле 70 деген эме болот да. 73 десе мисалы балким чындайт. Болмок да. Режиссер деле бир атайын коюшу мүмкүнбү деп. Эми ошол сыяктуу мындай жакындап келди да, бирок 70 деген калп да бул. Бул ушундай сезип Демек атат. акыркы жоңуздар Калп. калп. Карточкаңыздар көрсөтүп. Көрсөтө берели. Оо. Көрсөтпөйлө болсо. Чын эле калп экен. Биз таптык, өзүбүз көзгө Оошту. Биз көрүп алдык. көрүп алдыңыздарбы? Ооба. Бул маалыматты Баштан алмаштап койлу. көрүшкөн жок. Машаллах атабыз. Алишер, демек бул маалыматты билчүсүз. Ооба. Мен билчү окшойм. Ана билген эмес. Билген эмесмин. Арсаң албай атканда билип калат эми. Күндө чогуу ойгонобуз. Жакын эле да негизи 72 жолу айткан да. 72 Ана жолу 70 деп коюп, жок 71 деп койсом болмок экен. Айылда билгенден кичине кетип турмун да. Кичине дүнүйө. Мына ушундай. Муну Келиңиздер, сиздердин окуя. Кеңеш алабыз да. Оңой арык кеңеш, башка кеңеш алабыз. Кулукпуз. Аны айта берейинби? Биз көзүн эмне келди эле? Дивандардын ортолорунда отуруп алабыз, Диван ортодо отур. Эми окуяңыздарды айтып бериңиздер. Биз эми факты жөнүндө айтпай эле, чын эле бирок калп айтпай эле айтам, чын айтайын. Анткени кече жума эле, баягыда жума мындай күндө алып айтпай айткам. Мен өзүм жөнүндө маалымат айтып берейин. Өзүм жөнүндө кандай маалымат айтып берет экем? Мен чыгармачылыкка чындап эле кичинекей кезимден эле кызыккам. Аябай кызыккам. Анан менин ушул чыгармачылыкта эми ар кандай жолдор бар да. Ырчылык бар, оончулук бар, актер, башка нерсе бар. Бирок мен эң биринчи чыгармачылыкка алып барган, үйдөгүлөр алып барган курс бул сүрөт курсу болгон. Сүрөт курсу Токтогулда, Токтогул районунун Токтогул шаарчасында маданият үйүнүн алдында сүрөт курсуна баргам. Ушул менин жашоомдогу бала кезимдеги бир кызыктуу маалымат. Өдөр факт айтпайт да, маалыматты айтып. Жок, маалымат чыгарып алып турган кайра чын деп койсо эмне дейт? Жок. Аны мен эми кааласаңар эми калп айтпайм деп өдүм, туурабы? Жүрөк менен айтып Тактап атам. коюш керек болчу. Бул калп деп ойлойсуңарбы же чын деп ойлойсуңар? Сүрөт курсуна барган. Эң биринчи мындай курс болот го, эң чыгармачылык бир илимдер. Ошо биринчиси мен сүрөт да, бул фото сүрөт эмес. Мындай сүрөт. Сүрөткө тартып. Кадимки эле карандаш менен тарта турган сүрөт. Сүрөт неге бир тарта албайт? Жашоодо негизи тартып берсек барак тарта албайт да. Анан кийин эң биринчи алып баруучулукка эле барган деп ойлойсуздарбы? Ооба, бул калп деп ойлойбуз биз. Ойлонуңуздар биз. Калп деп ойлойбуз. Сиздердин Калп чилде дейсиңби? Эмне дейсиң? Айт. Жок, калп окшойт. Же өзүң айт, же экөөбүз мындай. Мына карап эле тура кандай чачты жайлоо бар, эс алып түшөттүлөр. Иә. Жыйынтык чыгардыңыздарбы? Жыйынтык чыгардык, калп деп ойлойбуз да. калп. Мен карточкамды ачайынбы? Бул чын. Мен тастыктама катары далилдеп айтып коеюн. Кааласаңыздар эфир бүтүп атканда бир жайлоону деп калышпады, бир жайлоону деле тартып көрсөтүп коеюн, Мен чындап эле эң биринчи 2 классымда Иримлерден Токтогул шаарындагы ошол маданият үйүнүн алдындагы атайын биздин эжелер бар болчу, ал жакта агайлар бар болчу, Калыбыз деген агайлар. Мен чындап эле биринчи сүрөт курсуна баргам. Сүрөтчүлүк боюнча айырмалап айтып коеюн, пейзаж, мольберт жана коюп тартат го. Андан тышкары ошол кисточка, жада калса карандашты, баягы биз калемдичи мындай кармап тартабыз го негизи мектепте. Ал жакта момду учунан кармап тартканды үйрөтөт. Адамдын портретин тартып атканда биринчи көз-мөстөн баштабайт, эң биринчи ортодон линия сызып алат мындай кылып. Анан ошо менен баягы эсепке алып туруп, анан биринчи көздөн точкасынан баштап, анан башка нерсе. Баарын эле билем, ушул сүрөт деле билбей калып турмун да, ошо. Чын эле, бирок мен чын эле баргам. Ишендиңиздерби? Ишендик. Чын эле баргам. Айрым мындай детальдерди ишетсе болду. Баштаган соду экен, Жок, чын сүрөтчүлөрдөн сурап көрсөңүз, портрет тартып атканда дайым ортосуна тең бөлүп алат, ошондон кийин тартып баштайт. А пейзажды болсо адам өзүнүн чыгармачылыгы менен көтөрөт.
Жакшы, кол чаап коелу, Азаматсыз. Мына ошентип Алишер жана бир-эки командасы өздөрүнүн окуясын таптырбай кетишти. Ал эми Тапалак командасыныкын таап кетишкен болчу булар. Ошону менен бул оюнда жалпысынан 2 упайды тең бир-эки командасына бердик. Кол чаап. Ошону менен жалпы жыйынтык келип карасак 4-1 эсеби болот. 4-1 болуп кетти. 4-1 болуп кетти. Биз бул пойду эле берип койбойсуңар, эмне күчүсүң эмне? 4-2 деп коелучу. Андай болбойт. Акыйкаттуулук болуш. Бул жакта көрүүчүлөр да санап Биз утабызбы? Айпери адам кылып айтсаңыз. Эмне болот? Көрүүчүлөр бизге чогуу санасын. Оюндун дагы оюндар бар, ошондуктан чамдасаңыздар болот, Анда баштадык, кийинки оюнубузга кезек берелиби? Өтө шашылыш беребиз. Кийинки оюнубузга кезек берели, урматтуу көрүүчүлөр. Алло доске деп аталат. Кеттик. Нитро. Күч-кубатыңды башкара бил. Алло доске оюнун баштайбыз, урматтуу көрүүчүлөр жана биздин оюнчулар. Азыр шарты боюнча 2 команда бири-бирине тамга айтыш керек. Ошол тамгадан баштаган контактка байланышка чыгабыз. Бизде суроо бар, 3 варианты менен. Азыр бир аздан чыгат. Ошол адам алгандан баштап 30 секунд эле берилет. Суроону берип, 3 вариантын окуп берип, жообун алып калганга жетишиңиздер керек. Эфирде экениңиздерди эскертип коюңуздар, Жана жогоруда сиздер баштагансыздар, Азыр сиздерден баштайлы. Бул жакка бир тамга айтып коюңуздар. Азыр бир кеңеш алам. Кеңештик Б тамгасы беребиз. Б тамгасы макул. Алишерде чечип атып окшойт, Жок, жок айтчы. Соль. Азыр. Б тамгасынан каалаган Ким бар? Доске коллега боло берет, Боло берет. Биздин доске эле болуп калды. Аябай жакын. Дос келебиз деп. Өтө жакын коллегабыз. Ким? Бермет Айдарова биздин коллега. Бема Станондор радиосунда өтө Бизге суроо чыгарып берип коюңуздар. Салам Бема. Салам. Биз азыр эфирдебиз да. Анан кийин бир суроо беребиз, 3 варианттан ошону таап көрбөйсүңбү, сен акырын жакын катары, мындай көп билги катары чалып атабыз да. Мындай экен да. Даниянын акча бирдиги эмне деп аталат? Евро, Рагнер, крона. Даниянын акча бирдиги. Даниян варианттарда бир айтса? Евро, Рагнер, крона. Көз жетпейт. Крона болуш керек, евро эмес точно. Крона дейсиң. Рахмат. Крона. Кабыл алдык. Жоопту кабыл алдык, өчүрбөйсүздөр, Өчүрөңүз. Өчүрөсүз. Рахмат. Крона деди. Чоң рахмат дедим. Бир эле суроо. Мына ушундай Даниянын акча бирдиги эмне деп аталат? Евро, Рагнер, крона. Биз чалган адам крона деп жооп берди. Чындыгында туура жообу крона. Туура тапты. Колчоолор. Жакшы таап кетти. Аны эмесе, бул жакка кезек берели. Сиздер бир тамга айтып коюңуздар. Бир тамга. Кайда? К тамгасын беребиз. К тамгасы. Менкинен чыга берели, Чала бериңиз. Кдан эме кылып алганда. Бул Кудайберди Айтбосуновго чалалы. Өрчү. Өрчү Кудайберди Айтбосунов. Макул. Суроо. Жакшы болот. Бизге суроону чыгарып берип койсоңуздар. Өрүнөйдү. Алло, братан, салам алейкум. Алейкум ассалам. Братан, эфирде болчумун. Болду. Түз эфирде. Болду анда, түшүндүңүзбү? Эми бир суроо берем, братан. 3 варианты менен кайсынысы туура деп ойлойсуз? Бирөөсүн айтсаңыз, ошону мен либо утам же утулам, Ага, хорошо. Так, өсүмдүктөр кантип дем алышат? А варианты углерод менен, Б варианты кислород менен, В варианты водород менен. Abi, nasıl olur mesela koyayım mı? Dur, 30 sekunda. 10 секунд kaldı. Кислород, углерод. Кислород neler? Алар кислород чыгарбайбы?
Же ушул жооптамы? Жоқ, бияқта бір биларман бар. Гөлдүн аябай аккусу. Гөлдүн аккусу. Аккусу каршыры. Кислород анда, Алладык. Рахмат, братан. Салам. Билдирели. Өсүмдүктөр кантип дем алышат? Углерод, кислород, водород 3 варианттар болчу. Сиздин чалган адамыңыз кислород деп жооп берди. Туура жообу чынында кислород экен. Азаматсыздар, акылдуу адамдар экени көрүнүп турат, чалганда эле дароо жооп берип атышат дегенде жандагыдан жардам сурады окшойт. Ошо гөлдү эс алып түшкөн окшойт, Гөлдүн аккусу каршкыры деди. Гөлдү азыр сонун бир убакыт болуп атат окшойт, Бирок бизде деле сонун азыр бизде анткени нитро бар, жана энергия алып атабыз дегендей, ошол эле учурда ар кимибиздин ар кандай даамы менен өзү тандап болуп атат, Аябай тандап ичип атасыздар. Кааласам муну ичем, кааласам муну ичем. Ушундай да. Мына ушундай жакшы маанайда программабызды уланта берели. Жыйынтык чыгарып коелу. Бул оюнда болсо эки команда тең таап кеткендиги үчүн бирден упай бердик. Кол чаап коелу. Ошону менен 5-2 эсебинде дагы да болсо 1-2 командасы алды да. Кийинки оюнубуз болсо оозумдан оку деп аталат. Оозумдан оку оюнун баштай берели. Ал эми азыр болсо бизде 1-2 командасы оюнга даяр. Алишер экранга ар кандай сөздөр чыгат, оозуңуз менен гана айтыңыз. Жаңсап кол менен кыймылдатканга болбойт. Оозуңуз гана кыймылдасын. Ошентиңиз. Анда эмесе, даяр болсоңуздар, убакыт кетти. Биринчи сөз. Башталды. Кыш. Эшек. Кыш. Эшик. Кыш. Эчки. Кы. Кыш. Суу. Эшик суу. Кыш. 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 Кийинкиси. Кар. Алма. Кар. Ак. Кар. Атыр. Кар. Ат. Жоқ. Кар. Айгыр. Кар. Кар. Асман. Көрсөтпөйбүз. Кар. Асман. Кар. Ат. Кийинкиси. Кийинкиси. Суық. 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 Көрсөтпөйбүз. Тоңколак. Тоңкулап. Суық. Жөжө. Суық. Тоқ. Суық. Суу. Кийинкиси. Мус. Жалаңыз үйшітіп тұрған немелер екен да. Мус. Бурч. Мус. Кыркыбайбыз, акырыныраак. Бурч. Мус. Бокс. Мус. Анда. Мус. Курч. Мус. Мус. Кийинкиси. Кийинкиси. То. Тоқ. Тоқ bu. Жоқ. То. Моны таппай атқан едім işte. Дубленка. Футбол. Нитро. 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 Тура таптым. Жакшы. Мына ушундай оюн болуп өттү. Ал эми азыр болсо ушул эле оюнду Тапалак командасы ойносун, Кеттик алдыга. Аны эмесе Тапалак командасы сиздер даярсыздар, Оюндун шартын көрүп алдыңыздар болуш керек. Анда даяр болсоңуздар дароо баштай берели. Бизге биринчи сөздү чыгарып берип коюңуздар. Жай. Жан. Жай. Жа. Жай. Жа. Жай. Жакшы. Жай. Жаман. Жай. Жа. Жай. Жай. Жамгыр. Жай. Жай. Жакшы. Жай. Жай. Жаш. Жас. Жай. Жай. Кийинкиси. Ысык. Кыш. Ысык. 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 Кийинкиси. Кум. Кум. Көп. Кум. Көл. Кум. Көл. Кум. Кум. Көл. Кум. Кум. Көл. Кум. Гүлдү. Кумы. Кум.
Кум. Көк. Кийинкиси болуш керек, Кийинкиси? Гөл. 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 Топ. Жок. Гөл. Токто. Жок. Гөл. То. Жок. Гөл. Гөл. Жана айткансың. Гөл. Гөл. Ой, мардан да кетип калат. Гөл. Гөл. Аха, кийинкиси? Уақыт бүтіп қалыпты. Уақыт бүтпөттү. Уақыт бүтті. Мына ошентип уақыт бүтті, урматтуу көрүүчүлөр. Жыйынтыкка келип карасак, бул оюнда Тапалак командасы 3 сөздү тапкан болсо, Береки командасы 2 сөздү табышты. Бул оюнда демек Тапалак командасына 1 упай берди. Колча коелу. 5-3 эсебинде келе жатабыз. Биздин дагы бир сонун оюнубузга кезек келди. Бул крокодил оюну. Анда эмесе крокодил оюнун баштайлы. Аз кайрадан Тапалак командасы ойнойт, жогоруда Береки командасы баштаган болчу, э? Бул жерде жанагыдай эле болгону сиздер көрсөтүп бермей. Макул. Жаңсап тура каласыздарбы, бийлей каласыздарбы, кыскасы бул жерде экөөңүздөр ушундай эле чечтиңиздер да, сиз көрсөтүп бере бересизби? Мен көрсөтүп берем, тапсын. Макул, анда Жөжөбүз табат. Ошондой эмне көрсөтөт? Кандай жаныбарыбыз эмне кылат? Ар кандай чыгышы Ар кандай мүмкүн. Ар кандай чыгышы мүмкүн, жаныбарлар болушу мүмкүн. Анда даяр болсоңуздар баштай берели, бизге биринчи сөздү чыгып берип койсоңуздар. Туруп делеңиз. Жатып сен. Оор болсо кийинкисине өтөрсөңүз болот. Оор болуш керекпи? Түшүндүрөт же таап албайбыз, кийинкиси кет. Кийинкиси. Даамдуу. Тамак. Тамак салып алып кел. Тамак жасап, кандай? Тамак жасап жейли. Да, мындай. Үн чыгарбайбыз. Үн чыгарбай жооп кел. Көрсөтүп гана бериңиз. Төрт бурчтук. Төрт бурчтук. Ошол эмне? Коробка. Жок. Ана? О, кийинкисилер. Мындай. Мына койдум муну. Анан Сөйбөйбүз. эмне кылышым? Кийинкиси макул. Кеттик. Кийинкиси. Убакыт. Кирпич болчу да. Мына ошентип убакыт бүтүп калды. Анда эмесе ушул эле оюнду азыр кийинки команда ойносун, Береки командасы. Анда эмесе Береки командасы даярсыздарбы? Биз кеңеш албайды кимдер ойнойт, э? Кеңештик. Мен көрсөтөм, табат экен. Алишер көрсөтөт экен. Алишер актёрдук адистиги бүткөндүгү үчүн жакшы көрсөтүп берет го деп ойлоп атам да азыр. Анда даяр болсоңуздар баштадык, убакыт кетти. Биринчи сөз. Телефон. Телефон. Айфон. Беш бармак. Илимпоз. Доктор, доцент. Врач. Мугалим. Кийинкиси. Таттуу. Конфет. Шоколад. Мандарин. Басып баратат. Тепкич. Кыргызчалап ошо так жообун айтабыз. Дагы варианттары кандай? Эскалатор бар. Дагы. Тепкич деген эмне? Эме, тепкич. Лестница.
Gün ысык, жай, күн. Көлөкө, бак. Үн чыгарбайбыз. Буфет, тамаш, кафе, столовая. Убакыт бүттү. Уттай олар. Қолынан менен алып келдің әлі ғой, біз жедік әлі Курдак па? Жоқ, сен бүгін алып келдің ғой. Алчанай. Алча болду. Мына ушундай болуп өттү. Жалпысынан бул оюнду жыйынтыктасак, 5 сөздү тапкандыгы үчүн 1-2 командасына 1 упай бердик. Ал эми Тапалак командасы 1 гана сөздү табышкан болчу. Кол чаап коелу 1 упайды бердик. Жалпы жыйынтыкты бир аздан кийин чыгаралы, урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Аны эмесе Халба шоу программасынын эң сонун мүнөттөрүнө кезек келип жетти. Албетте бул белек берчү учур. Жыйынтыктап карасак, албетте бүгүн сиздер да санап отурдуңуздар болуш керек. 1-2 командасы 6 упай топтоп алдыга чыгып, бүгүнкү программабыздын жеңүүчүлөрү болду. Кол чаап коелу. Жеңүүчүлөрүбүз үчүн мына ушул Nitro энергетикалык суусундугунан сиздерге белектерди тапшырабыз. Келиңиздер. Ал эми ичинде момнойлар бар экен, карагачы. Жакшы экен, Ал эми Тапалак командасы да сонун оюн көрсөткөндүгү үчүн сиздерге дагы кургол кетирбей, сиздерге дагы мына ушундай сонун суусундуктарды тапшырдык. Жайдын аптаптуу мезгилинде мына ушул Nitro суусундугу менен жакшы бир энергия алып туруңуздар. Ар бир бөтөлкөнүн ичинде энергия бар десек болот. Айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү Халба шоу программасына эң сонун маанай тартуулаган Кыргызстан Оңдор радиосунун алып баруучулары болду. 1-2 командасында Алишер Анарбек уулу жана Кайнар Алымовдор болду. Кочолор. Ал эми Тапалак командасында Арсен Курамаев жана Бакыт Алимовдор болду. Кол чаап коюңуздар. Барыңыздарга чоң рахмат, келип бергендигиңиздер үчүн, жакшы маанай тартуулаганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң болуңуздар. Сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым кызматташтыгыбыз улана берсин. Чакырып жүрөсүздөр, канча деген жаңылыктардын бардыгын артта калтырбай биринчилерден болуп бизди чакырасыздар. Биз абдан кубанып келебиз. Эми ушул чөйрө деген сөздүн чагын арчыган, ар дайым жакшы маанай тартуулаган эл кызматындагы жумуш, ошол үзүлүү жумушуңуздардан баар таба бериңиздер. Анан ар дайым ушинтип жакшы жаңылыкташып эле, бири-бирибизди чакырып эле, ушинтип эле сыйдан кол үзбөй туралы. Амандыкта көрүшкөнчө бардыгыңарга ийгилик. Чоң рахмат келип бергендигиңиздер үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Nitro энергетикалык суусундугу болду. Барыңыздарга жакшы маанай каалайбыз жана кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.